мыйзамды колдойм. Сүйүнөн Мырзатович каттап алсак болобу? Атайы иш-чаралар дегенде бул эмне жөнүндө сөз болуп атат? Кайсы учурлар жөнүндө? Сиз укук органдарына иштеген адам катары инициатор болуп атасыз? Тактап айтып бересиздерби? Же укук органдарынын жетекчилери отурат, же алар тактап айтып беришеби? Алар тактап айтса деле болот, мен деле тактап айтып коеюн. Эми бул жерде негизинен жанагы мыйзам долбоор максатында айтып кетпедимби? Баягы сотто издөөдө сот тарабынан биринчи жолу сот отурумуна келет, мисалга алсак. Экинчи жолу чакырган сот отурумуна келбей качып кетип калат. Өздүгү аныкталбайт. Ошол учурда мурда тергөө амалдары токтотулган да бул иштер боюнча. Ошол учурда биз укук берип атабыз, бул боштук болуп калган, мурда бул мыйзамда каралган эмес. Ошол учурда Ошол учурларга да? Ошондой эле эгерде башка мамлекеттен биздин жарандар жөнүндө издөөдө келсе, алар боюнча да мурда биз жүргүзүп келгенбиз. Кийин бул мыйзам бул боюнча көрсөтүлбөй калган, ошону кайрадан биз уруксат берип атабыз. Ошондо сырттан запростор деген биздин жарандар боюнча келсе Кыргызстанга, ошол жөнүндө сөз болуп атат. Алардын өздөрүнүн жарандары боюнча да бизде да бекинип бизде качып жүрүшү мүмкүн. Алардын өздөрүнүн жарандары башка мамлекет. Кечиресиз, прослушка деп мен туура неметтимби? Аудио, видео деп. Эң туура айтасыз. Ал прослушка эми ал издөөдө жүргөн адам келбей калса, качып жүрсө, аны албетте угушка туура келет. Аны жакындар менен байланышат да. Ал мыйзамда бар, мурда эле бар, аны биз белгилеп өтүп кеттик. Эгер ал качып жүрсө, анын бекинген жерин такта билбесе, аны албетте аны укканга уруксат суралат сот органдарынан, прокуратура орган аркылуу. Так, түшүнүктүү, рахмат, бул жагын колдойм. Мен укук органдарынын жетекчилеринен сураныш менен кайрылат элем. Киберкоопсуздук боюнча биздин МВДде укук органдарында мен билем киберкоопсуздук боюнча алар көп жылдан бери иштеп келет. Ички иштер министрлигинде ошо атайын департамент түзүлдү эле. Ошол жакта каражаттар жетиштүүбү? Рахмат, урматтуу Жылгарбековна, азыр кезде сиз айткандай бизде деген управление ачылган. Ошо управлениянын кызматкерлеринин баардыгын биринчи бул маселе болгон окутуу. Ошо кызматкерлерди биздин мамлекеттен, чет өлкө мамлекеттерден кызматкерлер атайын дайыртан өткөрүп окутуп, азыр иштеп жатышат. Каражаттар боюнча, техникалык каражаттар боюнча баардыгы жетиштүү. Эч кандай мен бул маселени эмнеге көтөрүп атам? Анткени аябай көп арыздар түшүп атат. Анан алданып калган учурлар да көп болуп атат. Анан сырттан башка өлкөлөрдө отуруп алышып, дистанционно телефондорду өчүргөн учурлар болгондо биздин тергөөчүлөрдүн алы жетпей калып атат деген мага арыз муундар жетти да. Бул жерден техникалык каражатпы, тиги финансылык каражатпы, же кандай бир атайы буларды стажировкага алып барыш керекпи деп ошол жагын көтөрүп атам да. Чоң рахмат Жылгарбек сунуштарыңызга. Биз дагы ушул боюнча айтып кетпедим, чет өлкөдөн, башка чет өлкөлөрдөн балдарды окутуп келип атабыз. Чет өлкөдөн туруп, ошол жактан деген онлайн режимде деген кылмыш кылган жарандар боюнча кайсы мамлекетте болсо, ошол мамлекеттин ички иштер министрлиги менен байланышып, жумуш алып барып атабыз. Бул жаңы кылмыштар, өзүңүздөр билесиздер, ошо жаңы кылмыштар боюнча биз дагы убакыты менен иш аракеттерди жүргүзүп атабыз да. Кээ бир жерде биз билбеген нерселер болсо, анда ошо чет өлкөлүк ички иштер министрлеринин опыттарын алуу үчүн биз жолугушууларды өткөрүп атабыз. Жакында дагы бизде Эски көлдө дагы жолугушуулар болот, чоң улуттук коопсуздук кызматы өткөрөт. Ошондо дагы ушундай талкуулар болот. Алардын кандай жетишкендери бар, ошо жетишкендерин бизге алып, ушуну колдонобуз. Рахмат. Эми биз баарыбыз түшүнүп атабыз, социалдык тармактардын заманында мындай жакшы жактары да көп. 5 мүнөттө адам белгилүү боло алат, баарыбыз көрүп атабыз. Бирок ошол эле учурда жанакы коопсуздук маселесинде деген алдамчыларда мындай форматтарды өзгөрүлүп атат да, социалдык киберпреступность, кибербуллинг ушул нерселер көбөйүп атат. Эми ошол жаттан жакшылап иштегиле деп ишиңиздерге ийгилик каалайм. Рахмат. Рахмат.